Ай, қоқуй десе. Сабақ башталып болған тұрай. Қой, мен сабаққа шашайынан да. Саламатта қалыңыз. Саламатсыздар ба? Урматтуу жалпы факт KG маалымат порталынын көрүүчүлөрү. Мына өлкөбүздө коронавирус илдетинин айынан мектептерде жана жогорку окуу жайларда аралыктан окуу, онлайн окуу болгондуктан азыр биз мектепке эмес, биз телефондон окууга шашып калдык. Мына ушул аралыктан окуу окуучуларга жана студенттерге кандай таасирин тийгизип жатат? Биз студенттерден жана окуучулардан сурамжылоо жүргүзөбүз. Биз менен бирге болуп, бизден алыстабаңыздар. Жакшы жери бул оорудан сактандык десек болот. Дистанционный окуу. Экинчиден бул жаман жери бул биз дистанционный окуганда мындай практика жүзүндө кылчу нерселер бар окуудан. Ошолорду өзүбүз практика жүзүндө кылбай, мындай окуп эле кылгандыктан мээбизге жакшы кирбей түшүнбөй калып атабыз да. Мына ушул аралыктан окуу чөнтөк телефонду, интернетти талап кылат экен. Ушул болбосо аралыктан окууга мүмкүнчүлүк болбой калат экен. Мына ушул каражаттар сизде барбы? Ооба, бар. Телефон бар, интернет жетиштүү. Эми онлайндай ыңгайсыз экен да, түшүнбөйт экенсиң да телевизордон көрсөткөндөрүнчү. Аттуу алыска жашагандарга жакшы болот да ошонусучу. Ошо. Бул аралыктан окуу телефонду, анан интернетти талап кылат да. Ооба. Ва сенде каражаттар жетиштүүбү? Жетиштүү эле. Жетиштүү, Ооба. Менин оюмча пайдасы көбүрөөк го дейм. Себеби? Себеби дегенде мектептеги буллинг, травля азайды. Неге дегенде мектепке барганда эми бардыгы тең эле жыргап келишпейт да. Көп эле адамдар ошо онлайн окууда болсо, көп адамдар өзүнүн ойлоруна сконцентрировать мүмкүнчүлүк алышты. Зыяны болсо ал деген общение аз болуп калды. Сүйлөшүү, адамдар менен катташуу. Онлайн окуу боюнча негизи телефон, чөнтөк телефон керектелет экен, анан интернет сөзсүз керек болот экен. Мына ушул нерсе сенде жетиштүүбү ушул нерселер? Ооба, жетиштүү. Жетиштүү. Ооба. Коронавирустан алыс болуш үчүн, оорубаш үчүн адамдын ден соолугун карап алыстан окутуп атат. Ал эми зыян жагы телефондун интернети иштебей калат же башка болуп, жарым окууду окуйсуң, ал эми жарым түшүнбөй калып, эми окуудун зыян жагы ушундай болуп атат. Мисалы бул аралыктан окуу чөнтөк телефонду жана интернетти талап кылат экен. Ооба. Мына ушул жагынан силерге кандай бир кыйынчылык болгон жокпу? Кыйынчылык деле жок, эми телефон бар, иштеп акча табып. Аралыктан окуу билим жагына кандай зыянын тийгизет экен? Жарым түшүнсөң, жарым түшүнбөй калат экенсиң. Сен пикириңби? Ушу аралыктан окуганда жакшы мугалимдердин интернетте иштебей, өзүңдүк да жакшы иштебей калса көп сабактарга түшүнбөйт экенсиң. Бул аралыктан окуган бир жакшы жагы ошол оору сыркоодон алыс болот экенбиз. Аралыктан окуп аткан учурда башка бир нерсеге алаксып кеткен учурлар болот абы? Болот ооба.